Мен бул жерде катын калып кетип атат. 7 адам көз жумду. Орусияда Wildberries компаниясынын кампасы өрттөндү. Wildberries компаниясына жасалган дроомдук чабуулдан каза болгондор бар. Орусиянын Электрсталь шаарындагы Wildberries компаниясынын кампасына дрондордун чабуулунан кийин чоң өрт чыкты. Алдын ала маалымат боюнча чабуулдун кесепетинен төңкөмөнөмөттө иштеп жаткан 7 кызматкер каза болду, дагы 24 адам жаракат алды. Маалыматтарга ылайык кампаны бутага алган дрондор зыян келтирүүчү металл элементтер менен жабдылган. Учурда окуя боюнча тиешелүү кызматтар иликтөө иштерин жүргүзүүдө. Соц тармактын колдонуучусу аталган кампада мурда иштегенин, азыркы тапта ал жакта кыргыздарда эмгектенерин баракчасына жазган. Анда 4-чү блок уже башы күйүп калды. Карагылачы туугандар. Мен бул жерде катын калып кетип атат. Туристтер наразы. Туристтерди жээктен кууп жатышабы? Мындай мамиле улана берсе ысык көлүгө эч ким келбей калат. Бул башаламандыкка Казакстандан, Россиядан келген конокторго гана эмес, жергиликтүү эс алуучулар да абдан наразы болуп жатышат. Урматтуу тиешелүү мамлекеттик кызматтар жана укук коргоо органдары, бул маселени тезинен көзөмөлгө алууңуздарды суранабыз. Эгерде мындай мыйзамсыз аракеттер токтолбосо, жакынкы чет өлкөлөрдөн келген туристтер Кыргызстанга келбей калышы мүмкүн. Жейк баарына бирдей жеткиликтүү болушу керек. Сина жаңы баа экен. 1,5 миң сомго 13 литр келди. Кыргызстанда бензиндин баасы 109,9 сомго жетти. Соц тармактарда АИ 95 үлгүсүндөгү бензиндин көтөсүз кымбатташы кызуу талкууланууда. Кечээ эле айдоочулар майды литрине 100 сомдон арзан сатып алып жатышкан болсо, бүгүн май коюучу жайлардагы баалар баарын шок кылды. 109 сом. Мындай кескин баанын өсүшү унаа ээлерин күдүсүз калтырды. Локалдык пабликтерди, группаларда адамдар май коюучу жайлардын сүрөттөрүн бөлүшүп, тынчсыздануусун билдиришүүдө. Анткени күйүүчү майдын мындай кымбатташы логистикага, такси кызматтарына жана башка керектүү товарлардын баасынын өсүшүнө алып келиши мүмкүн. Сонун жаңылык. Сиз билген жана иченген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат: стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз, биздин камкордук. Ош шаарындагы көчөдөн улгайган аялдын жансыз денеси табылды. Алдын ала маалымат боюнча аялдын сөөгү шаардагы Өзгөн көчөсүнөн жергиликтүү тургундар тарабынан табылган. Окуя тууралуу милицияга кабар берилип, жансыз денени тиешелүү кызматкерлер алып кетти. Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы билдиргендей, 16 июль күнү Өзгөн көчөсүндө аял кишинин жансыз денеси жатканы тууралуу маалымат милицияга түшкөн. Окуя болгон жерге ыкчам тергөө тобу барып, тиешелүү иш-чараларды жүргүзгөн. Маркумдун өлүмүнүн себебин аныктоо үчүн соттук медициналык экспертиза дайындалган. Өздүгүн тактоо учурунда ал Ош шаарынын 1947-жылы туулган тургуну экени аныкталып, жакындарына кабары берилген. Учурда окуя боюнча териштирүү иштери уланууда. Эненин жүрөгү чыдаш кыйын экен. Сиздерден көптөн көп суранабыз. Мен жакшы болом. Апалар, аталар, эжелер жардам берилечи. Ассалому алейкум, урматтуу кыргыз элим. Буга чейин сиздердин жардамыңыздар менен Турциядан 5 жолу операция болуп келдик. Эми 2026 жылы 6-чы операциябызга муктаж болуп турабыз. Сиздерден ошо 10 000 доллар акчабыз жетпей турат. Сиздерден көптөн көп суранам. Баары өзүбүзгө караштуу, мошенниктерден эмеспиз. WhatsApp номерибизге да чалсаңыздар болот. Биздики баары баламдын видеосун да көргөзүп турам сиздерге. Сиздерден көптөн көп суранам. Баланын бир жери ооруса эненин жүрөгү ооруйт дегендей кыйналып кеттик. Азыркы мезгилде ушу тез арада бизге акча керек болуп турат. Баланын көзү жылтыраса эненин жүрөгү чыдаш кыйын экен. Сиздерден көптөн көп суранабыз. Бардык карталар өзүмө караштуу. Мбанк 2105 13 Жанаркүл Д деп чыгат.
Россия өлкөсүнөн Которум дегендерге Сбербанк бар, өзүбүзгө караштуу алдаган. Бардыгыңыздардан жардам сурайбыз терең ыраазычылык менен. Урматтуу кыргыз элим, апалар, аталар, эжелер жардам берилечи. Башка балдардай мектепке баргым келип атат. 40 операция болайын деп калды. 1 сомдон 10 сомдон да болсо жардам бериле. Аныч. Мен бул жерде катыным калып кетип атат. Андар 4-нчү блок уже башы күйүп калды. Бул жагы карагылачы туугандар. Мен бул жерде катыным калып кетип атат. Ичинде жаңы бак экен. 1,5 миң сомго 13 литр келди. 95-нчи бензинден. 109 сом болуптур. Бүгүн канчасы? 18 түн 17-синен 18-ине караган түнү мынакей. Баасы 109 сом болуп. 1,5 миң сомго 13 литр калды. Ушундай жаңы пайда болуп тур. Бишкек петролиум. Здесь вот ребята с России тоже говорят, что мы оплатили, но им никто не выбил ни чеки, ничего абсолютно не дали. Вот. Поэтому просьба власти Кыргызстана, наведите, пожалуйста, порядок на Иссыкуле, потому что мы перестанем больше к вам ездить, если будет здесь такой беспорядок. Ни чеков нет, вот ребята говорят. Они оплатили за шезлонги, но никто не дал ни чеков, ничего им. Еще приходят ребята, грубят. А почему это? Здесь вот девушка говорит, что они арендовали 3,6 гектар в Чулпон-Ате. И вот это получается вся территория, она арендованная ими. И значит, все вот эти люди, они не имеют права здесь находиться. Я прошу, чтобы вот здесь вот эта вся территория, власти разобрались Кыргызстана, наконец-то навели порядок у вас в стране. Потому что мы с Казахстана, и я уже разговаривала с гражданами России, все возмущаются, никто сюда просто не будет приезжать больше сюда. А мы здесь оставляем по несколько тысяч долларов здесь у вас оставляем в вашей стране. Задумайтесь, пожалуйста, власти Кыргызстана.